Салам достор, назарыңыздарда Аралаш медиа. Бүгүн сиздерге суранычтар боюнча темная башня деп аталган кызыктуу тасманы кыскача баяндап бермекчимин. Видеону аягына чейин көрүүгө дайыр болуп калган болсоңуз, биз баштадык. Тасманын башында бир канча жаш балдар оюн аянтчасында кызыктуу ойноп жатышкандарын көрүүгө болот. Ал жерде балдарды көзөмөлдөп карап турган адамдар да бар эле. Бирок алардын адамга окшогон кебетеси гана болбосо, алар таптакыр башкача болчу. Бир кезде белги берүүчү үн чыгып, өспүрүм балдар кол сааттарын карашып, убакыт бүткөнүн билип эле бир өзгөчө имаратты көздөй жөнөй башташты. Мындай көрүнүштөн кийин биз бул жер телепаттардын базасы экенин түшүнөбүз. Алар жанагы жаш балдарды отургучтарга отургузуп, баштарына кандайдыр бир аппараттарды таккандан кийин чоң аппараттан нур пайда болуп асманга көтөрүлүп, ал нурдун күчтүүлүгү ошончолук бир кыйла аралыкты басып өтүп, асман тиреп турган бийик кара мунарага тийип, аны талкалай баштады. Так ушул учурда жерди чоң кара булут каптап, жер катуу титирей баштаганда Джейк уйкусунан ойгонуп коркуп кетти. Жер титирөө басылып, Джейктин апасы анын бөлмөсүнө кирип келип, анын абалын сурады. Көрсө жанагы нерсенин баарын Джейк түшүндө көрүп, таң калыштуусу Джейк андай түштөрдү дайыма көрөт экен. Жана түшүндө көргөн нерселердин баардыгын кагаз бетине түшүрүп, өз бөлмөсүндө андай сүрөттөр толуп кеткендигин көрөбүз. Ал мектепте да тынбай сүрөт тарткандыктан, бир бала анын сүрөтүн тартып алып, Джейк сүрөтүн кайтарып алуу үчүн аны менен мушташып кетти. Кийинки көрүнүштө анын тарткан сүрөттөрүн көрүп, психолог аны менен тереңден сүйлөшкөнгө аракет кылып жатат. Джейк түшүндө көргөн нерселердин баардыгын психолог Джейктин атасынын өлүмүнө байланыштырып, сенин атаңдан ажырашың катуу сокку болгон, ошол үчүн сенде ушундай нерселер болуп жатат деп түшүндүрдү. Андан соң Джейк үйгө бараткан жолдо жанагы түшүндө көргөн адамдарды өңүндө көрүп эле корко баштады. Ал жерден тезирээк кетип үйүнө жетип барса, апасы жана өгөй атасы анын мектепте болгон жаңжалынан эбак эле кабардар болушуптур. Анан да Джейктин ата-энеси Джейктин айткан сөздөрүнө жана тарткан сүрөттөрүнө ушул күнгө чейин такыр түшүнүшпөй, аны психикалык жактан ооруйт деп эсептешип, атайын дарылоочу жайга бермекчи да болуп калышыптыр. Аны уккан Джейк ал жака такыр эле баргысы келген жок жана баардык тарткан сүрөттөрүн жыйнап салды. Ал түнү адаттагыдай эле кезектеги түшүн көрүп, баягы аймакта чоң согуш болгону байкалып, кара кийимчен адам чала өлүк болуп жаткан адамдын жанына келип, андан бир нерсе сурап, бирок жообун ала албагандан кийин аны өрттөп салды. Кийинки көрүнүштө аткыч Роланд жана анын атасы көрүнүп, Роланд атасына биз согуштан жеңилдик, эми баары бүттү деп айтып жатса, атасы ага кара мунара ордунда бузулбай турса, биз эч качан жеңилбейбиз жана согушту уланта беребиз деп жооп берди. Ошол учурда ал жерде жанагы кара кийимчен сыйкырчы пайда болуп, бир заматта эле Роланддын атасынын дем алуусун токтотуп салды. Бир аздан соң эле Роланддын атасы ошол жерден жан берип, ачуусу келген Роланд жанагы кара кийимчен сыйкырчыга бир канча жолу ок чыгарса, сыйкырчы ал окторду кебелбестен эле тосуп коюп жатканын көрөбүз. Көрсө Уолтер деген ат менен таанымал кара кийимчен сыйкырчы Роландды ушул кезге чейин өлтүрбөй, бирок анын жакындарын өлтүрүп азап берип келет экен. Мындай көрүнүштөн кийин ойгонуп кеткен Джейк акыркы аткыч Роланддын сүрөтүн тарта баштады. Бөлмөсүндө отурса, ага атасы кирип келип, кечээ айтып жаткан дарыгерлер аны алып кеткени келишкендигин айтты. Джейк бөлмөсүнөн чыгып дарыгерлер менен жолугуп, бирок дароо эле алардан шектүү нерселерди көрүп, эркек адамдын мойнундагы сызыкты көрүп эле алардын түшүндөгү адамдар экенин билип калды. Дароо эле апасын өз бөлмөсүнө чакырып, бул адамдар түшүндө көргөн адамдар экенин айтканда, апасы такыр эле ага ишенгиси келген жок. Айла амалы жок экенин түшүнгөн Джейк аргасыздан ал адамдар менен кетүүгө мажбур болуп, буюмдарын жыйнаштырып чыккандан кийин дааратканага кирип чыгайын деп суранып эле кирип кетти. Анда жанагы адамдар баланын качкан жатканын дароо сезип, эшикти талкалап ачып киришип, Джейктин чындап эле качып кеткенин көрүштү. Анда жанагы дарыгер аял, сиздер кабатыр болбоңуздар, биз баланы өзүбүз эле кармап алып кетебиз деп койду. Эми Джейк жанагылардан качып жүрүп отуруп, акыры аларды адаштырып кеткенге мүмкүн болду окшойт. Джейкке апасы телефон чалганда Джейк баардыгы жакшы экендигин айтып эле өчүрүп койду. Ошол учурда Джейк маңдайында турган үйдү көрүп эле таң калып туруп калды. Көрсө Джейк ал үйдү да түшүндө көрүп, сүрөтүн да тарткан экен. Дароо эле эч ким жашабаган таштанды үйгө кирип барып, бөлмөлөрдүн биринен жанып турган аппаратты көрүп калды. Ал жакта сиз кайсыл дүйнөгө сапар аласыз деп жазылып, Джейк болсо дайыма түшүндө көрө берген 1919 деген санды жазды. Ал аңгыча эле ал жерден сыйкырдуу эшик, башкача айтканда портал ачылып, Джейк дароо эле бир бут кийимин чечип ал жака ыргытып көрдү.
Андан соң өзү да даярданып, эч ойлонбостон эле ошол жака секирейин деп жатканда, бут алдындагы жыгачтарга жан киргендей болуп, Джейкти порталга жибербей жатты. Бирок Джейк тырмышып жатып, акыры порталга секирип кетти. Портал дароо жабылып, Джейк ээн талаада кайда келгенин түшүнбөй эле калып калды. Ал жердеги бут кийимин кийип, андан ары талаалап жүрө баштады. Бул кезде телепаттардын базасына башчысы Кара сыйкырчы кайтып келип, адамдарынан белгисиз бала портал аркылуу биздин дүйнөгө өтүп кетиптир деген кабарды укту. Джейк болсо жүрүп отуруп, те алыстан тоо бетинен үлбүрөгөн жарыкты көрүп, таң атканда ошол жака келип, оттун жанындагы сууну ичип жатса, артынан жанагы аткыч Роланд тапанчасын такады. Анда Джейк Роландты түшүндө көргөнүн айтып, анын сүрөтүн көрсөтүп, анын артынан калбай ээрчип, анан да түшүндө кара кийимчен адамды да көргөнүн айтса, Роланд дароо эле кара кийимчен адам жөнүндө эмне билесиң деп коркутуп сурай баштады. Джейк болсо түшүндө көргөндөрүн гана айтып, башка эч нерсе билбээрин айтты. Анда аткыч Роланд Джейктеги сүрөттөрдү көрүп, Джейктин башка дүйнөдөн өтүп келгенин түшүнүп, анан да бул кара сыйкырчынын аты Уолтер экенин, аны сөзсүз жок кылыш керек экендигин айтты. Бул кезде кара сыйкырчы Уолтер өзүңүздөр түшүнгөндөй портал аркылуу биздин дүйнөгө өтүп келип, Джейк экинчи дүйнөгө которулуп кеткен жерди таап келди. Джейк Роландтын аркасынан каалбай жүрүп отуруп, бир кезде тумандын арасынан аны таппай калды. Андан соң бир башкача үндөр чыгып, кимдир бирөөлөрдүн сөлөкөттөрү көрүнө баштаганда, Роланд аны кармап жашынтып, булар Уолтердин кызматчылары экендигин айтты. Кечинде алар бир жерге түнөшүп, Джейк Роландга суроолорун бере баштап, Роланд болсо Джейкке баардыгын түшүндүрүп бермекчи болуп айтып бере баштады. Роландтын айтымы боюнча, ааламдын ортосунда бийик кара мунара жайгашып, ал эми ал мунараны тегерете Джейк менен Роландтын дүйнөсүнөн башка дагы бир канча дүйнөлөр бар экендигин айтты. Ал эми кара сыйкырчы баш болгон телепаттар силерге окшогон жаш өспүрүмдөрдүн акыл күчү менен ошол кара мунараны талкалашат. Эгер алардын бул ою ишке ашса, анда ааламды кара күчтөр башкарат. Алар көптөгөн өспүрүмдөрдү ар кайсы дүйнөлөрдөн уурдап келишип, кара мунараны четинен талкалап жатышат. Кара мунара талкаланган сайын сенин дүйнөңөн да менин дүйнөмөн да баардык дүйнөлөрдөн катуу жер титирөөлөр болот деп түшүндүрдү. Ал эми Уолтер баягы Джейкти кармай албай калган кызматчыларын таап, Джейк жашаган үйдүн дарегин сурап, андан соң алардын шалаакылыгы үчүн бири-бирин өлтүрүүгө буйрук берип салды. Теперь убейте друг друга. Ошентип сыйкырчынын бир сөзү менен жанагы экөө бири-бирин өлтүрүп тынышты. Түндө Джейк ойгонуп кетсе, атасынын үнү угулуп, үндү ээрчип барса, токойдун арасында чындап эле атасы туруптур. Атасы Джейкке колун созуп, бул кезде сак кулак Роланд Джейктин аркасынан чуркап келди. Жырткычтар Джейкти алып кеткени калганда, Роланд аны сактап алууга жетишип, андан соң Роландтын өз атасы болуп кубулган элеси да аткылап жок кылып салды. Бирок ошентсе да порталдан бир жырткыч өтүп кеткенге жетишиптир. Ал күтүлбөгөн жерден Роландты жарадар кылып, андан соң Джейкти кубалап жөнөдү. Бирок акыркы аткыч Роланд укмуштуудай шамдагайлыгын көрсөтүп, жырткычты жеңип, Джейкти сактап калды. Кечинде Джейктин ата-энеси үйүнө келишсе, үйдүн ичинде бир адам беймарал жумуртка кууруп жатыптыр. Анда күйөөсү ал адамга кыйкыра баштап, ал эми Джейктин апасы болсо, ал адам Джейк тарткан сүрөттөгү адам экенин даана эле билип калды окшойт. Анда Уолтер күйөөсүнүн дем алуусун дароо токтотуп, Прекрати дышать. Тише. Джейктин бөлмөсүнө кирип, анын тарткан сүрөттөрүнүн баардыгын көрүп, демек балада көрө билүү касиети бар экендигин түшүнүп, эгер Джейкти тапса, жалгыз эле анын акыл күчү бүтүндөй кара мунараны талкалап жок кылып коерун билип турду. Эртеси Роланд жана Джейк дагы бир канча жол жүрүшүп, бир айылга келишти. Ал жерден Роландтын жаратын дарылашып, Роланд ал жердегилерден кара сыйкырчы бул жака да келерин эскертип, эгер алар Джейкти алып кетишсе, кара мунара толугу менен талкаланаарын айтканда, ал жердин башчысы порталды ачып, экөөнү тең бул жактан кетирип жиберүүнү чечти. Бирок ал өздөрүнүн технологиясы эскирип калгандыгын айтып жатса, портал дароо ошол жерден жабылып, биз ал аймакка Уолтердин адамдары келгендигин түшүнөбүз. Нинжа өңдөнгөн адамдар айылды ар тарабынан капташып, бир заматта согуш башталып кетти. Аткыч Роланд каптап киргендердин бир тобун жок кылып, дагы башкалары менен кармашып жатканда, алардын бири Джейкти алып кетти. Катуу жарадар болгон Роланд Джейктин аркасынан жүгүрө албай, турган жеринен көзүн жумуп, бир топко чейин тыңшап турду да, үн аркылуу Джейкти кайсыл тарапка алып бара жатканын сезип, үн аркылуу гана тапанчасын багыттап, машанып басып койду. Ошентип Джейк куткарылып, порталды кайрадан ачышып, экөө бирге эми Джейктин дүйнөсүнө которулушту. Кара сыйкырчы Уолтер Джейк менен Роландтын кайрадан жашырынып башка дүйнөгө өтүп кеткенине кыжыры кайнады. Джейк Роландты ооруканага алып келип, өзү үйүнө телефон чалса эч ким жооп бербеди. Ал эми жарадар Роландга дарыгерлер бир канча күн ооруканада жатып даарыланышыңыз керек десе, Роланд аларга менин башымды оорутпагыла, мен өзүм эле айыгып кетем деп ал жактан чыгып кетти. Андан соң Джейк үйүнө келип, өгөй атасынын өлүп жатканын көрүп, анан апасынын да сыйкырчынын колунан көз жумганын түшүнүп калды. Эми Джейк менен Роланд кара сыйкырчыны өлтүрүп, дүйнөнү сактап
сактап калуу үчүн бел байлашты. Курал жарак саткан дүкөнгө кирип, Роланд өзүнө көптөгөн окторду алды. Бирок ал жактан чыгып баратып, кара сыйкырчынын тузагына кабылышып, Роланд дүкөндүн ичинде, ал эми Джейк сыртында калды. Уолтердин адамдары сырттан Джейкти кубалап, ал эми Роланд Уолтер менен кармаша баштады. Бирок эч кандай майнап жок, анткени ал жерде кара сыйкырчынын өзү эмес, жөн гана сөлөкөтү болчу. Көп өтпөй эле Джейк качып баратып колго түшүп калды. Аны Уолтер өзү кармап, порталдан да өтүп кетишти. Ал эми аткыч Роланд сыртта канчалык көп кароолчу болбосун, анын бардыгын жайлап келатты. Порталдан өткөн Джейкти дароо эле аппаратка отургузушуп, аппаратты иштетип асманга нур көтөрүлө баштады. Бул кезде Роланд сырттагы кароолчулардын бардыгын кырып, дээрлик порталга жетейин деп деле калды. Уолтер порталдын ачык турганын көрүп, кызматчыларына эмне үчүн порталды жаппай жатасыңар десе, кызматчылары порталдын жабылышына Джейктин акыл күчү жол бербей жаткандыгын айтышты. Анда айласы кеткен Уолтер процесс аяктаган чакты аткыч Роланддын жолун өзү тосуп турганга аргасыз болду. Ошентип экөө акыры бетме бет келип, катуу кармаш башталды. Роланд канчалык шамдагайлык менен кыймылдаса да, Уолтер баары бир алда канча күчтүүлүк кылат экен. Бир топ кармаштан кийин Роланд жарадар болуп алсырап жатып калды. Андан соң Роланддын кулагына Джейктин үндөрү угулуп, бир аз кайратына келген Роланд жаткан абалында тапанчасын кармады. Эми Роланддын күнү бүттү деп турганда, Роланд тапанчасы менен бир ок чыгарып, экинчи окту удаа чыгарып, беймарал окту тосууга даярданып турган сыйкырчыны кантип алдап жеңгенин өзүңүздөр деле көрүп турасыздар. Кыскасы, Роланд болбой турчу нерсени болтуруп салды окшойт. Андан соң кара сыйкырчыны биротоло түбүнө жетип, таамайлык менен атып Джейкти да ал жактан бошотуп, телепаттардын базасын биротоло жардырып жок кылып жиберишти. Ошентип каармандарыбыз кара күчтөрдөн дүйнөнү сактап калып, Роланд Джейктен мени менен ортоңку дүйнөгө кетесиңби деп сураганда, бул жакта эми эч кимиси жок калган Джейк ойлонбостон ооба деп жооп берип, экөө бирге порталдан өтүп кетишкендерин көрөбүз. Тасма ушундайча соңуна чыгат достор. Эгер видео жаккан болсо, бизди колдоп, мага жакты белгисин басып, каналга катталып койгонду унутпаңыздар. Кийинки видеодон көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.